Саламатсыңарбы, урматтуу угармандарым. Назарыңыздарда мен Чолпон Качкынбек кызы жана көптөн күткөн эки тарап чыгармасы. 3-чү китеп, 10-чу бөлүм. Арсар качууга толук даяр болду. Түн ортосунан оосун деп отурду. Бир кинодон көргөнүн эстеп, үстүңкү шейшепти узатасынан экиге бөлүп, улаштырып, жакшылап суулап, кайра эшип чыкты. Бекемдигин текшерип, терезенин түбүндөгү батареяга байлап, өзү жакшылап чоюп көрдү. Болот го. Узуну жетеби? 6 метрдей бар, жетет го. Астыңкы кабатка жетсе эле болду. Ринат келип калбасын деп, шейшепти дивандын астына катып койду. Бирок Ринат күндүзү гана келет. Түнкүсүн келчү эмес. Анын үстүнө кече эле келип кетти. Эми дагы 1-2 күндө келет. Ошондуктан бүгүн түнү качышым керек. Эми Кудай сактаса экен. Түнкү саат 12ден өткөндө Арсар Кудай деп качууга бел байлады. Жарыкты өчүрдү. Терезени бурагыч менен акырын бир чапты. Терезе шарактап, айнеги күбүлүп калды. Четиндеги айнектерди акырын сыйпалап, терип чыкты. Батареяга байланган шейшепти терезеден ылдый түшүрдү. Этияттап терезеге чыкты да, дүкүлдөп чыккан жүрөгүн сооротуп, коркпо деп кобуранып алды. Физкультура сабагынан шыпка асылган арканга чыкканда Арсардан алдыга эч ким чыкчу эмес. Мышыктай жеңил чыгып кетчү. Бирок андан бери канча жыл өттү. Абайлайын деп акырын терезенин кырынан шейшепти бекем кармап ылдый түшө баштады. Астыңкы кабаттын терезеси жок экен, Кудай жалгап. Киши жашабаган үйдүкүн чыгарып кетишкен го. Белине кыстарып алган бурагычты үйдүн ичине ыргытты да, өзү акырын терезенин кырына турду. Шейшепти кое берип, үйдүн ичине секирип түштү. Бир азга демин ичине алып, тыңшап калды. Эч дабыш жок. Түнкү үрүл-бүрүл жарык менен акырын басып, үйдүн эшигине келди. Азаматсың Арсар, шпион же бандит болсоң кыйын неме болмок экенсиң, деп өзүн өзү мактап койду. Эшик араандай ачык экен. Тепкичтен шыпылдай ылдый түшө баштады. Улам бир кабатка ылдыйлаганда абайлап тыңшап калат. Жолтоо болгон эч ким болбоду. Тышка чыкканда таза абадан кере дем алып, кайсы тарапка кетээрин бир саам ойлоно калды. Шаар батыш тарапта болчу. Демек мен чыгыш тарапка кетишим керек. Арсар жүгүргөн тейден чыгыш тарапка бет алды. 2 сааттай тынбай жүгүрдү. Анда санда бир үй бар, шаардын четинен алыстап кеткен соң, бир дарактын түбүнө отуруп, эс алууну чечти. Эми кандай кылышым керек? Тиги мени издесе, 1-2 күндөн кийин издейт болуш керек. Мен Соня менен балдар эмне болгонун билишим керек. Ооба, бир аз жарык кирсин. Кайсы жерде жүргөнүмдү да билбейм. Арсар ойлонуп атып уктап кетти. Ойгонсо жерге жарык кирейин деп калыптыр. Тура калып, үстү башын күбүнүп, тегереке көз чаптырды. Деги кайда келип калгам? Бул жер шаардын четиби же айылдын четиби? Эмнеси болсо да бара көрөйүн деп чыгыш тарапка басты. Бир жерден ачылып турган кичинекей дүкөндү көрдү. Таң атпай ачып алганына жол болсун. Арсар дүкөнгө кирди. Саламатсызбы? Килейген сатуучу аялды карап туруп калды. Саламатчылык, кел. Аял Арсарды баштан аяк шектүү карап койду. Кечиресиз, мен күйөөм менен урушуп түндө качып кеткем. Мен аны менен таптакыр жашай албай калдым. Арсар ыйламсырады. Анан качып кайда баратасың? Төркүнүмө кетейин деп атам. Бирок акчам жок болуп атат. Мына бул иймекти сатайын деп атам, аласызбы?
Арсар кулагындагы иймекти көрсөтүп койду. А Төркүнүң каякта? Төркүнүм Кочкордо. Анан күйөөң менен уруша кетсең эле, Төркүнгө жөнөйсүңөрбү? Бир аз чыдамдуураак болсоңор болот. Жок эжеке, мен чыдай албай калдым. Ал аракка аябай берилип кетти. Эми токтобойт окшойт. Ичип келип эле уруп баштайт. Кечээ ура электе качып кеттим. А балдарың барбы? Жок, балдарым жок. Окуй күн. Анда жашооң болбойт аны менен. Жашаганың көп болдубу? Көп эле болду. 10 жылдай болду. 10 жылдан бери балалуу болбосоңор, албетте жашооңор болбойт. А иймекти канча деп атасың? Билбейм эже. Канча каласыз? Азыр кыйратканда эле акча түшө элек. Жаңы эле ачпадымбы? Таң атпай бирин экин алкаштар баш жазганы келишет. Башка эч ким жок. Эжеке, мага Төркүнүмө жеткидей акча болсо эле болду. Төркүнүңө чейин канча сом? 300 сом берсеңиз болот го. Мен түнү менен башым оогон жакка качып кете берип, кайда келгенимди да билбей калдым эжеке. Бул кайсы жер? Бул жер Айылдын чети. Ушу жол менен кете берсең, трассага чыгасың. Ал жерден шаардагы вокзалга кетчү автобуска отурсаң болот. Болуптур анда. Кыйналып атыптырсың, алайын иймегиңди. Аял тартмасын ачып, акчасын санай баштады. Арсар шашкалактап иймегин чечип бере салды. Сүйүнгөнүнөн трассага кандай жеткенин да билбей калды. Аялдаманын жанында турган таксиге барды. Ага жакшы бааны айтып, Закир чалдын чатырын көздөй айдатты. Ой, сен кайдан? Керебетте ойлуу жаткан Закир чал көз боочудай пайда болуп калган Арсарды көрүп, ордунан атып турду. Ата, кандайсыз? Мен качып келдим. Арсар Закир чалды кучактай калып ыйлап жиберди. Балекетиңди алайыным, аман көргөнүмө шүгүр. Закир чал Арсарды чачынан сылап сууротту. Каралдым ай, болду эми ыйлаба. Андан көрө айтчы, эмне болдуң? Менин санаам санга бөлүнүп, уктабай калдым такыр силерди ойлоп. Ата, рахмат сизге. Арсар жашын тыйып, бурчтагы отургучка отурду. Ой, эмнеге рахмат айтасың? Ыйлабачы балам, баары жакшы болот. Өлбөгөн адам алтын аяктан суу ичет деген. Ата, балдар эмне болуп атышат? Соня эмне болду? Балам, сен алар жөнүндө эч нерсе билбейсиң да. Ата, эмне болду алар? Арсар отурган ордунан секирип турду. Ай балам, алар эмне болгонун мен дагы билбейм. Соня Алмазга барып келем деп кеткен. Мен талааны бир карап келейин деп кеткем. Түштө барсам эле муну таштап кетип калышыптыр. Закир чал столдон бир барак кагазды алып Арсарга сунду. Ата, биз кетип атабыз. Кабатыр болбоңуз. Баары жакшы. Балдар мен менен кетишти. Сизге чоң рахмат. Аманчылык болсо кайра келебиз. Соня. Арсар катты окуп, шалдырап отуруп калды. Менин да башым маң болуп атат балам. Аларды Алмаз алып кеткенби, же сени уурдагандар алып кеткенби? Ким менин кеткенин же өзү эле кетип калганын жазбаптыр да чунак кыз. Ата, мени кимдер эмнеге уурдаганын билбейм. Аларга эмне керек экенин да билбейм. Мага эч нерсе айтышпай эле 2-3 күндө бир келип видеого тартып кетип атышты. Бирөөнө көрсөтүп атышат окшойт, кимге экенин билбейм. Соня өзү эле кетип калбайт эле антип, аларды да тигилер алып кетиши мүмкүн. Балким аларды менден башка жакта кармап атышат. Эгерде Алмаз алып кетсе, ал ошентип эле жазат болчу. Эми эмне кылам, ата? Арсар Закир чалды жалдырай карады. Балам, мен дагы эмне кылаарымды билбей отурам. Сенин келгениң абдан жакшы болбодубу? Болбосо жинди болуп калмакмын. Сен качып чыккан болсоң, алар сени издешет. Балдардын эмне болгонун кантип билебиз эми? Закир чал да айла таба албай безеленди. Ата, мен балдарды издешим керек. Мен Алмазга барышым керек. Сиз үйгө барып,
Мен кийимдеримди, документтеримди, акчамды алып келип бериңизчи. Ай балам, аның опурталдуу болуп калбайбы? Балким мен барып келем Алмазга. Жок ата, мен өзүм барышым керек. Алда кандай болот ким билет. Мен сизге эмнелерди алыш керек экенин айтып берем. Алып келип бериңизчи. Сиз келгиче мен бир аз эс алып алайын. Болуп туранда балам, эмнелериңди алып келейин? Арсар керектүүлөрүн түшүндүрүп айтып берди. Закир чал чатырдын боосун байлап, кашааны жөлөп коюп, шыпылдай үйгө жөнөдү. Кой, мага азыр дем күч керек. Баарын унута туруп уктап алайын, деп ойлоду Арсар. Ошол замат керебетке кыйшайып уйкуга кетти. Өмүрү жатып көрбөгөн Закир чал 70-тен ашса да басыгы али тың. Үйгө ал 2 саатта барып, Арсардын айткандарынын баарын алып келди. Арсар да эс алып калды. Балам, мен тиги ферма жак башын карап келе калайын. Бети башыңды жуунсаң чөгүндө суу бар, деп сезимтал Закир чал чыгып кетти. Арсар жуунуп таранып, кийимдерин которду. Башына жоолук салынып, кара көз айнегин кийип даярданды. Закир чал бат эле келди. Балам, этият болгагылайын. Силерди караан кылып жыргап калбадым беле. Кайра келгиле баарыңар. Закир чалдын жүүнү ошоп ыйламсырады. Ата, сөзсүз келебиз. Мен сөз берем сизге. Бул бүтөт бир кезде. Андан көрө өзүңүз аман болуңуз биз келгиче. Көп ойлоно бербеңиз. Ол да балам ай, кантип ойлобой коем. Каранган карманганым силер болуп калбадыңар беле. Ата, биз сөзсүз келебиз. Арсар чыйралып, боюн түзөп, ордунан турду. Кудайым өзү жардам берсин балам. Омин. Бара кой каралдым. Балдарыңды издебесең кантип тынч отурасың. Мен болсом ушул жерде эле болом да. Эми менден башкарга барбы. Ата, бирөөлөр келип биз жөнүндө бир нерсе сураса, үйүмдү батирге алышкан. Кимдер экенин деле абдан сураган эмесмин. Эч нерсе айтпай кетип калышыптыр. Кийим кечектери, оокаттары калыптыр. Балким кайра келишер деп коюңуз. Башка эч нерсе айтпаңыз. Жакшы туруңуз. Мен сизди ойлоп сарсанаа болом эми. Арсар Закир чалды кучактап, бир саам телмирип турду да, аны кое берип шарт чыгып кетти. Закир чал кандай кылаарын билбей керебетке отуруп калды. Арсар Алмаздын кеңсесине жакын жерге келип, дароо эле кирип баруудан айбыгып, арыраакта акмалай турууну чечти. Балким Алмаз өзү келип калабы. Чоң дарактын түбүндөгү отургучта эс алып отургансып, отурганы менен көзүн кеңсенин кире беришинен алган жок. Кирип чыккан деле көп адам жок. Эмнегедир жүрөгү бир нерсени сезгенсип, кирбей кое тур дегендей белги берет. Өзү да толкунданып, Алмазды көргөндө кандай абалда болуп калаарын элестете албай, толгонуп отурду. Бир маалда эшик алдына килейген капкара машина келип токтоду. Арсар демин ичине алып карап калды. Алмаз келдиби? Эмне? Арсардын жүрөгү оозуна тыгылды. Машинадан түшкөн адам өзүн уурдаган адам экенин көргөндө бүт денеси дүркүрөп, төбө чачы тик турду. Бул кайдан жүрөт бул жакта? Бул Алмаздын кишисиби? Кантип ошондой болсун? Мына сага тамаша. Эми эмне кылам? Бул эмнеге бул жерге келди? Туткунчусунун бейкапар жүргөнүнөн туткуну качып кеткенин али биле элек го деп ойлоду. Дүкүлдөп чыккан жүрөгүн токтотуп, Арсар өзүн колго алды. Эмнеси болсо да дагы бир аз отура турайын. Тиги чыкмайынча кирип баруу опурталдуу болот деп ойлоду. Аңгыча дагы бир машина келип токтоду. Андан түшкөн адам эшик алдындагы кароолдон бир нерселерди сурады. Кароол алаканын жайып, бир нерселерди айтып, келгинди киргизбей койду. Келгин эмне кылаар айласын таппай, машинасынын жанына келип,
чөнтөгүнөн телефонун алып чыгып бирөөнө чалды. Алло, угулуп атабы? Үнүн катуураак чыгарып сүйлөдү. Бул Тоо бүркүтү фирмасы жоюлуп кеткен турбайбы? Эмне болгонун билбейм. Бул жерге башкалар келишиптир. Акматов жок экен. Айтып атам го, башкалар алыптыр фирманы. Алар азырынча иштебейт экен. Жаңы эле алышкан го. Андан ары жагын угууга Арсардын дарманы келген жок. Бул эмне деп атат? Демек, Алмаз бул жерде иштебей калган турбайбы? Демек, жанагы неме мени колдонуп, Алмаздын фирмасын тартып алган тура. Кой, мен бул жерден кетишим керек. Арсар ордунан туруп, жолдун четиндеги тротуар менен кете берди. Эми кайда барам? Балким Соня үйүндө. Балдар да ошо жакта. Ой, Соня, кайда кеткениңди жазып койсоң эмне? Болору болду эми. Соняныкына барып билип көрөйүн. Эртеңден баштап тигилер мени издей башташы мүмкүн. Арсар аялдамага келип, өзүнө керектүү автобусту күттү. Ринат Арсарды ордунан таппай калды. Талкаланган терезени, батареяга байланган шешепти көрүп, төбө чачы тик турду. Туу иттики, бул бале катын го. Кантип качты коркпой. 9-чу кабаттан учуп өлсө эмне болот эле? Терезеге барып, ылдый жакты карады. Эч ким жок. Балким кулап өлдү деп ойлогон. Эми эмне кылам? Кайдан издейм? Асейин Муратович теримди тескери сыйратко. Ринат ичиркенип алды. Эмнеси болсо да ага билдиришим керек. Алло, Асейин Муратович, Арсар качып кетиптир. Эй, сен эмне деп атасың? Арсар качып кетиптир. Батареяга шешепти байлап, астыңкы кабатка түшүп качып кетиптир. Эй, сен эмне кылганыңды билип атасыңбы? Эгерде биз Арсарды Алмазга көрсөтпөсөк, ал колдон чыгат. Акмак десе, ал кантип оңой эле качып кетти. Сен бардык жагын ойлонуштурушуң керек болчу. Мен баарын эле ойлогом, бирок 9-чу кабаттан кача алат деп ким ойлосун? Ринат, аны тез арада таппасаң таарынба мага. Жердин 7 катар түйүнөн болсо да таап келгин. Таап туруп, жаңы видео тартып алып кел. Асейин Муратович сөз бүттү деп телефонду өчүрүп салды. Ринат колундагы дыңылдаган телефонду жалдырап карап туруп калды. Эми кайдан издейм? Ал келеси аял эмес. Мурунку барган жерине барбайт. Үймөктөн саман издегендей болот турбаймбы? Ринат тердеп чыккан мойнун чулгуп туттугуп калды. Телефону чырылдап ийсе чочуп кетти. Эй, сен эми аны издеген менен таба албайсың оңой менен. Тезинен барып балдарын алып кел, деди Асейин Муратович. Жарайт. Ринат сүйүнгөнүнөн телефонду дароо өчүрө салып шашыла жөнөдү. Машинасын болгон ылдамдыгы менен айдап, Арсарды тапкан айылга жетип келди. Бек турган үйдү көрүп, шаабайы сууп калды. Балдар мектепте го. Мектепке айдады. Мектепке жеткенде бүгүн дем алыш экенин эстеди. Туу иттики десе, өлө турган кезим ушуго. Жини менен рулду бир урду. Кайра машинаны жин ургандай айдап үйгө келди. Эч ким жок. Арыраакта турган үйдөн сурамай болду. Кечиресиз, тигил үйдө жашагандар кайда кетишкенин билбейсизби? Жок, билбейм. Алар бул үйгө аз эле жашашты. Мен алар менен жакшылап сүйлөшкөнгө үлгүрбөй калдым. Ринат андан аркысын уккусу келген жок. Машинасына отуруп, зырылдап жүрүп кетти. Демек булар Арсарды мен алып кетээр менен эле бул жерден качышкан. Кайда качышты? Сонясы үйүнө алып кеттиби? Антпейт го. Кой, эрте күндү кеч кылбай шефке жөнөйүн. Асейин Муратович каарын чачып болгуча күнөөлүү башты кылыч кеспейт болуп унчукпай отурду Ринат. Асейин Муратович,
Эми эмне кылышым керек? Мен Арсарды качырып жибергеним үчүн күнөөлүмүн. Бирок мен анын тээрин кайдан билдим? Канчадан бери тынч эле отурбады беле. Эмне бале болуп кетти билбейм. Балким ага жардам берген бирөө болдубу? Эй, Көкме, эгерде ага жардам берген бирөө болсо, ал демек Алмаздын адамы. Алмаз Арсардын качып кеткенин билсе, дароо механизмди ишке кое берет. Анын механизми иштей баштаса, экөөбүздүн тең башыбыз ыргыйт. Президент үй бүлөсү менен бийликке чап кенедей жабышып турганын көрүп атасыңбы? Бийлигин тартып алчу адамдарды аяп коёбу? Асей Муратович, кечириңиз мени. Бирок мен эмне кыларымды таптакыр билбей калдым. Бир эле оюм бар. Ал эмне болгон ой? Асей Муратович Ринатты оңурая карап калды. Мен тез арада Арсарга окшош кызды таап, анын ордуна алып барып отургузуп тартышым керек. Албетте ага жакшы акча төлөп берем. Алмазды ошентип алдай турбасак болбойт. Алмаз аныңдын башка кыз экенин билип калсачы? Ал таанып калбаш үчүн ал кызды уктап аткан жеринен тартыш керек. Аны жакшылап гримдеп, болушунча Арсарга окшоштуруш керек. Андай кызды кайдан табасың? Табам, мен билем кайдан табышты. Ринат Асейин Муратовичтин жиби түшкөнүн көрүп, жандана калды. Болуптур. Азыр бизде андан башка арга жок. Бирок чыныгы Арсарды издегениңди токтотпо. Батыраак кыймылда эмесе. Асейин Муратович колун сырты менен шилтеп койду. Ринат аткан октой жок болду. Ринат чыгып кеткен соң Асейин Муратович дагы бирөөнө телефон чалды. Саламатсыңбы? Сен жарым саатта мага келе кал, деди да жооп күтпөй телефонду коюп салды. Прокурордун формасын кийген адам жарым саатка жетпей кирип келди. Келдиңби? Баятан санаарка отурган Асейин Муратович дароо эле ишке өттү. Сен мени жакшылап ук. Тиги Акматов деген неменин ишин тез арада, болушунча тез арада тергетип, аны батыраак түрмөгө отургуз. Абал курчуп бартат. Биздин пландардын баарын ошол бузуп коюшу ыктымал. Кайсы сотко барарыңды өзүң билесиң. Албетте, мен түшүндүм баарын. Түшүнсөң ошент. Анан Акматовдун соту ачык сот болуш керек. Коомчулук билиш керек. Гезиттерден, телевидениядан чакыр. Баарын элге көрсөтүшсүн. Болушунча чуулганды кылгыла сотту. Макул, шеф. Мен газеталарга, телеге билдирейин Акматовдун ишин. Анын түрмөдөн качканын, атын өзгөрткөнүн, түрмөгө киши өлтүрүүгө аракет кылып отурганын, керек болсо түрмөнүн начальнигинда ошол өлтүрүп качкан деген маалыматтар кетиш керек. Жакшылап кооздоп кое бергиле. Коомчулук Акматовду дасыккан кылмышкер катары билиши керек. Мен түшүндүм баарын. Эмесе ошент. Баса, мен сага дагы бир нерсе айтайын дегем. Эгерде бул ишти жакшы бүтүрсөң, төңкөрүштөн кийин генералдык прокурор болуп калышың да ыктымал. Ошондуктан аракет кыл абдан. Макул, Асейин Муратович. Прокурор азыр эле генералдык прокурордун ордун алгансып жайнай түштү. Болуптур анда, бүгүнкүгө сөз ушул. Бара берсең болот. Жакшы туруңуз, Асейин Муратович. Прокурор ордунан тура калып, кош колун сунду. Кудайым сизге дем күч берсин. Ушунчалык зор иштерди кылып атасыз. Болуптур, мактоону баары өткөндө айтасың. Жакшы туруңуз. Прокурор чыгып кетти. О, иттин баласы десе. Генералдык прокурор болгусу бар мунун. Ал орунга акыркы кандидат экенин билбейт да. Болуптур. Азырынча ушундай тактика кылбасам болбойт. Калганын бийлик колго тийгенде көрө жатабыз. Асейин Муратович санаасы бир аз тынып, эми мындан ары кандай кылаарын ойлонуп отуруп калды. Степанов чыдамсыздык менен Каныбекти күтүп отурду. Эмне деген такилип менен келе эркен?
Аңгыча Каныбек келип калды. О, Егор Иванович, саламатсызбы? Көпкө күтүп калдыңыз го. Саламатчылык. Мен бир аз эртерээк келип алдым окшойт. Эч нерсе эмес. Сиз кабатыр болуп атасыз го. Буйрса баары жакшы. Мен кирип чыктым президентке. Болгон компроматтарды колуна тапшырдым. Бирок азырынча бул ишти өтө купуя алып барыш керек. Сиз өзүңүз муну жакшы билесиз. Президент да бул ишке тездетилген жүрүш берүүгө кызыктар. Анын астындагы тагы кыймылдап жатса, жөн отуруп алмак беле. Ошентсе да, ал өзүнүн ишенимдүү адамдары аркылуу бул фактыны текшертет. Жакшы болгон экен анда. Бирок тездетпесе иш ойрон болуп калышы мүмкүн. Президент өзү деле шаштысы кетип калды. Менин оюмча, ал ушундай заговоры бар экенин билет окшойт. Бирок далили жок болуп атканбы, же кимдер уюштуруп атканын так билбей атканбы, айтор шекшинип иликтеп атышкан экен. Ооба, ал эми абдан шашышы керек. Сиз эмнеси болсо да азырынча бул жакта эле болуп турганыңыз оң болот го. Алда кандай болуп кетери белгисиз болуп калды. Макул. Мен өзүм да ошентсемби деп ойлоп аткам. Бул болсо Алмазга кабар жеткире турган адамга. Степанов жоон конвертти Каныбекке сунду. Макул. Мен ага бүгүн кезигем. Аны менен да абдан этият болуш керек. Сиз өзүңүз да байлаңыз. Жакшы туруңуз анда, деди Степанов Каныбектин колун катуу кысып. Мейлиңиз анда, кабарлашып туралы, деди Каныбек. Арсар Сонянын үйүнө караңгыда барды. Адегенде өзүнүн үйүнүн терезесин карап койду. Соняныкында деле жарык жок. Балким ашканадабы. Арсар үйдү тегеренип алды жагына келди. Ашканада караңгы. Демек Соня үйдө жок. Балким алар Карабалтага кетишти. Ооба, болушу мүмкүн. Мен анда Люда апага барышым керек. Арсар шаша басып айылдамага келди. Дароо бекетке барып Карабалтага кетти. Люда апаныкына да барбаптыр Соня. Мен кетейин анда, деди Арсар Люда апасы менен сүйлөшүп бүтүп. Сен эми кайда баратасың түн ортосунда? Билбейм, кайда бараарымды билбейм. Арсар чынын айтты. Түнү менен жол жүрүп, күндүз кечке басып күн өткөргөн Арсар абдан чарчаңкы. Кирпиктен тартса жыгылчыдай болуп, теңселип араң турганын көргөн Люда аны кетирип алган жок. Арсар, сен бүгүн бул жерге жатып эс ал. Карачы кебетеңди, аябай чарчаптырсың. Болду, сөз жок, чечим бол. Люда Арсарга орун даярдап кирди. Люда апа, мен сизге тоскоол болом го. Эч кандай тоскоол болбойсуң. Кечки акылдан таңкысы жакшы дегендей, эртең менен сүйлөшөбүз эмне кылышты. Макуланда. Арсардын тили күрмөөгө келбей, чала чечинип төшөккө кулады. Эртең менен кайра жаралгандан болуп сергип калыптыр Арсар. Сулуу, акыбалың кандай? Не вак туруп, таңкы тамакты даярдап койгон Люда Арсарды күлүмсүрөй карады. О, абдан сон. Рахмат сизге, Люда апа. Эмесе туруңуз периштем, тамак даяр. Сиз мени аябай эркелеттиңиз го. Эч нерсе эмес. Сен мага күндө келип эркелеп аттың беле. Арсар ордунан секирип туруп, төшөнчүсүн жыйнап, жуунуп, ашканага кирди. Экөө аркы беркини сүйлөшүп тамактанышты. Арсар, сенин абалың начар экен. Сен эми өз үйүңө бара албайсың. Менин шаарда Майрам деген досум бар. Мен ошого сүйлөшүп берейин. Убактылуу ошонун үйүнө бара тур. Ал квартиранттарды киргизет. Бул жакта туруп тур десем болбой атасың. Люда апа, мен бул жакта канып турам. Мен балдар менен Соняны издешим керек. О, аның да бар. Ошондуктан сен эми ошол менин досумдукуна бар. Мен ага чалып айтам. Мен таанышым деп.
Сен ага документиңди көрсөтпөшүң керек. Өз атыңды да айтпа. Рахмат сизге, Люда апа. Мага чоң жардам кылдыңыз. Эч нерсе эмес. Соня менен балдарды аман таап ал. Соня мага кезегинде көп жакшылык кылган. Атиги шаардагы досум дагы жакшы аял. Бирок ага чындыкты айтуунун кереги жок го дейм. Ооба, мен азыр абдан этият болбосом болбойт. Чыдамың кетип атканын көрүп атам. Сен эми тезирээк жөнө. Муну мен сага жардам катары берип атам. Люда стол үстүнө акча койду. Жок, Люда апа, мен муну ала албайм. Менин акчам бар, жетет мага. Муну сиз өз керегиңизге жаратыңыз. Арсар акчаны кайра акырын Люданын алдына түртүп койду. Арсар, сен антип мени таарынтпа. Мен чын жүрөгүмдөн берип атам. Сенде акча жок деп ойлогон жерим жок. Мен сага жардам берсем, өзүмдүн жүрөгүм тынч болот. Люда Арсарды өтүнчтүү карады. Болуп турганда, сизге чоң рахмат. Люда апасын таарынтып албайын деп. Арсар акчаны алууга аргасыз болду. Мен кетейин анда. Сиздин үйдүн телефон номерин жазып алайын. Балким Соня келип калабы? Ооба, ошонт. Мезгил менен чалып тур. Люда телефондун номерин айтты. Жакшы туруңуз анда. Аман болсок кезигебиз. Арсар Люданы бир кучактап алып, көзүнө тегеренген жашты көрсөткүсү келбей, чыгып кеткиче шашты. Алмазга адвокат келди. Мен адвокатмын, деди ал кирип эле. Жакшы, мен болсо Ахматов Алмазмын, билесиз го дейм. Ахматов Алмаз, мен сиз менен көпкө сүйлөшпөйм. Болгону сизге бул видеону көрсөтүшүм керек. Адвокат сумкасынан видеокамераны алып чыгып, Арсарды көрсөттү. Арсар уктап жаткан экен. Бир маалда ароо дарылып, эч капарсыз уйкусун улантты. Алмаз жакшылап карагысы келип, жакыныраак болоорду. Адвокат видеону өчүрүп салды. Сиз ордуңуздан жылбаңыз, деди адвокат колун жаңсап. Макул. Сиз менин адвокатым эмес эле, тигилердин адвокатысыз го дейм. Ошондой десеңиз да болот. Сиз жакшы түшүнөсүз да. Азыр сизге адвокаттын эмне кереги бар? Өзүңүз талап кылыптырсыз. Мага Арсарды көрсөтүп турушуңар керек деп. Көрсөтүп атам. Эми санааңыз тынды го дейм. Адвокат Алмазды көзүнүн төбөсү менен карады. Ооба, эми санаам тынды. Бирок кеп менин санаамда эмес. Кеп бул кызды мага убагында көрсөтпөй калсаңар, силер санаар кап каларыңарда. Түшүндүңүз го дейм. Сиз өз адамдарыңыз менен кантип байланышып атасыз? Мен түз эфир менен байланышып атам. Мен ойлорумду керектүү каналга коюп койгом. Алмаз да кер какшы кыргытты. Ошондой деңиз, адвокат ойлонуп калды. Силер мени келесио көрбөгүлө. Эгерде мен талап кыларым менен мага Арсарды көрсөтпөсөңөр, дароо түшүнөсүңөр кантип байланышып атканымды. Силерде азыр Арсардын амандыгы гана куткарып турганын унутпагыла. Да, ошондой деңиз. Болуп турганда, азырынча сизге ишенип туралы. Бирок сиз да унутпаңыз, сотто эч кандай ашык сөз болбошу керек. Бардыгына макул болосуз. Болбосо белек алып каларыңызды таптакыр унутпаңыз. Адвокат ордунан туруп, сумкасын алды да коштошпой чыгып кетти. Кароол Алмазды камерага алып келип бекитти кайра. Тапчанга чалкасынан жатып алып, Алмаз ойго чөмүлдү. Арсардын жашоосу азырынча жакшы эле го, бейкапар уктап жатканына караганда. Бирок ким билет кандай жашап атканын. Эгерде аны кайсы жерде камакта кармап отургандарын билсек, балдардын дайынын айтып койсок жакшы болбойт беле? Андай мүмкүнчүлүк болбойт го эми. Эмнеси болсо да аман болсунчу. Баары бүткөндөн кийин кое беришсе эле болду. Жанагы видеону улам элестетип, эмнегедир бир нерсе туура эмес болуп аткандай сезди. Булар аны мас кылып же наркотик сайып салган жокпу?
Эмдигисинде Арсарды сүйлөтүп тартып келгиле деген шарт коюш керек. Ооба, ошентишим керек. Дайыма эле ойго отурчу эле эмнеге бул жолу уктап калган. Бул жерде бир шек бар. Игорь Иванович эмне кылып атат болду экен? Деги өзү этият болсо болду. Мени куткарам деп өз башына бале үйүп албаса экен. Эртеси кароолго келген милиционер Алмаз отурган камеранын эшигиндеги кичинекей терезени ачып: "Чымчыктар батышка учуптур. Торгой азырынча тордо. Кузгундардын капасы даяр болуп калды", деди. Алмаз ордунан тура калды. "Отура бериңиз, жооп барбы?" "Торгой тордон чыккыча кузгундарды торго салганга болбойт. Кузгундар торгойду жеп коюшат", деди Алмаз. "Жарайт", деди да кароол терезени тарс эттире жаап салды. Ай, Игорь Иванович, азаматта. Алмаздын көңүлү көтөрүлө түштү. Эми Арсардын кайда экени табылса эле иш бүтөт эле. Арсар табылса, булар менен өлбөгөн жерде калышат элем, деп ойлоду. Арсар балдарды кайдан издээрин билбей башы маң болду. Дегиле Алмаз эмне болду? Анын фирмасын тигилери ээлеп алыптыр. Демек ал шүмшүктөр мени ушинтип пайдаланышкан экен да. Алар менин башыма баштык кийгизип, кыйнаганын көрсөтүп, Алмаздын фирмасын алып коюшкан турбайбы? Бирок булар кимдер? Кимиси болсо да Алмаз экөөбүз жөнүндө жакшы билген адамдар. Балким Капарович ооруканадан эсине келип, бирөөлөргө билдирип койгон биз жөнүндө. Болушу мүмкүн. Алмаз өзү кайда болду экен эми? Аны кантип билем? Мен жакшылап ойлонушум керек. Арсар парктагы отургучка отурду. Эгерде Алмаз да тигилердин туткунунда болсо, балдар менен Соня кайда болду экен? Же Соня тууган туушкандарыныкына кетип калдыбы? Кайдан издейм эми аларды? Соняга Москва абдан жакты. Мындай чоң шаарды көрөм деп эч ойлогон эмес. Бактысыздык болбосо бакытты кайдан табат элем дегендей, буйруп койсо ойдо жок иштер боло берет турбайбы ушинтип. Адегенде балдарды жеткирип, дароо эле кетмекчи болгон. Бирок балдарды кантип чоочун адамдарга таштап кетем деп калып калды. Эми бул шаарда канча жашаарын да билбейт. Арсар эмне болду экен? Эмнеси болсо да балдарды Арсардын өзүнө тапшырышым керек. Болбосо кантип санаам тынч жашайм. Кой, көп эле ойлоно бербей, балдарды тышка алып чыгып келейин. "Амантай, Эсентай, кийингиле, болгула, тышка чыгабыз", деп кыйкырды Соня. Аркы бөлмөдө ойноп аткан балдар ызы-чуу болуп кийине башташты. "Кийиндиңерби? Амантай, жакаңды оңдо. Азыр биз тышка чыгабыз. Тыштан эч ким менен сүйлөшпөйбүз. Ары бери чуркабайбыз. Акырын эле аллея менен басып, таза абада дем алып келебиз, макулбу?" Макул. Бирок эмнеге ойногонго болбойт? Короодо жакшы балдар бар экен го?" деп сурады Амантай. "Амантай, бул деген чоочун шаар, абдан чоң шаар. Биз азырынча этият болушубуз керек. Мен силерге айтпадым беле? Биз жөнүндө эч ким эч нерсе билбеши керек. Ошондуктан азырынча эч ким менен ойнобойсуңар. Апаңар келгенден кийин каалаганыңарды кыласыңар", деди Соня экөөнү зыкым карап. "Соня апа, апам качан келет? Мен апамды сагындым", деди Эсентай ыйламсырап. Келет апаң жакында. Мен деле аны сагындым. Болду эми. Апаңарды эстеп ыйлайлыбы же тышка чыгалыбы?" Соня өзүнүн көзүнө тегирине түшкөн жашты жашырып, кара күчкө бакылдап койду. Деги качан келет эми Арсар? Жүрөгүн жанчыккан бул ойду канчалык ойлобойн деген сайын оюнан кетпейт. Болгуланда турдук. Үчөө жетелешип тышка чыгышты. Тегерете салынган көп кабаттуу 4 үйдүн ортосу бакшактуу. Арасында отургучтар бар. Эс алууга абдан ыңгайлуу жер экен.
Бирок бүгүн Соня короодон чыгып, бир аз арыраак басып келүүнү чечти. Бул шаардан Бишкектегидей жайбаракат баскан адамдарды көрүү кыйын экен. Баары эле жүгүрүп кетчүдөй шашып басышып, машиналардын күү шаасы да башкача угулат. Эрксизден элдин шары менен батыраак басып кеткин келет. Москва десе эле жалаң орустар жашаган шаарды элестеткен. Көрсө бул шаарда ар кошкон улуттар көп экен. Ал түгүл африкалыктар да байма-бай кездешет экен. Кыргыз өңдүүлөр деле көп экен. Бирок анын баары кыргыз болбосо керек. Ойлоо-оюн жыйгыча ары жактан бир орус аял чыга калды. «Эй, Кыргызбай, сен эмне кылып атасың?» деп ачуу чаңырган аялдын үнүнөн чочуп кетти Соня. Кыргызбай дейби? Эки жагын элеңдей карап калды. «Апа, Кыргызбай дейби? Кыргыздар барбы бул жерде?» Амантай Соняны карап калды. «Бар болсо керек, акырын билмексен болуп кете берели». Орус аял чоң дүкөндүн эшигинин алдын шыпырып аткан кишини тилдеп аттыр. Кыргызбай деген ушул го. Бул киши чын эле кыргыз экен. Соня эмнегедир сүйүнүп кетти. Тиги киши менен сүйлөшкүсү келди. Бирок тиги чаңырган аял дагы эле орусча тилдеп атат. Соня балдарды бекем жетелеп, алардын жанынан өтүп кетти. Бир топ жерге чейин ары басып кетип, кайра тартышты. Орус аял кирип кеттир. Короо шыпырып аткан адам күпүлдөп, баш көтөрбөй иштеп атат. «Кечиресиз, сиз кыргызсызбы?» Соня кызыгуусун тыя албай, тиги кишиден түз эле сурады. «Ооба, мен кыргызмын». Киши Соняны жалдырап карап калды. «Силер да Кыргызстандан келдиңерби?» «Ооба, биз да кыргыздарбыз. Сизди көрүп абдан сүйүнүп кеттим». Соня сүйүнгөнүн жашыра албай күлүмсүрөдү. «Кыргызстандын кайсы жагынан келдиңер?» «Биз Борбордон келдик. Өзүңүз каяктансыз?» «Мен болсом көлдөнмүн. Көлдүн күнгөй тарабынанмын». «Жакшы экен. Көлдө болгонбуз, укмуш жер». Азыр кайсы жерде жашайсыңар?» «Биз тиги бийик үйдүн жанында жашайбыз». «Иштегени келдиңерби? Кайда иштейсиз?» Мен эч жерде иштебейм азырынча. Балдар менен үйдө элемин. Бир аздан кийин иштейм го». Жолдошуңуз иштейт да анда. Ал каякта иштейт?» «Жолдошум жок». Сонянын кабагы бүркөлө түштү. «Мен азыр конокко эле келгем». «Ой, кечиресиз анда, мен билген жокмун». Жаңы тааныш оңтойсуз абалда калды. «Жок, эч нерсе эмес. Сиздин атыңыз ким болот? Таанышып алалы. Менин атым Венера». Соня жаңы паспортундагы атын айтып, колун сунду. «Менин атым Мырзабек. Мен деле ойдокмун». Мырзабек муңдуу жылмайып койду. Анын жылмайганы Соняга жакты. Жакшы неме окшойт. Бирок эмнеге ойдок? Сиз эмнеге ойдоксуз? Же тамашалап атасызбы?» «Ажырашып кеткем аялым менен». Мырзабек күнөөкөр жылмайды. «Начар күйөө болсом керек». Соня да оңтойсуз абалда калды. Ушундай эле соомунда анан эмнеге сурадым? «Кечиресиз, мен туура эмес сурап алдым окшойт». «Эч нерсе эмес, суроодой эле суроо. Турмуш деген ушундай да, ажырашуулар да болот». «Ооба, болот». Соня үшкүрүп алды. «Балдарыңыз абдан тартиптүү балдар экен». Мырзабек сөздү чукул бурду. Булар алтын балдар да. Менин жанымдан карш жылышпайт». Соня балдарды сүйкүмдүү карады. «Ошентиш керек, туура. Бул шаарда ары бери карагыча эле жоголуп кеткендер толтура», деди Мырзабек балдарга олуттуу карап. «Сиз бул жакка келгениңиз канча болду?» «4 жыл болоюн деп калды». Анда сиз москвич болуп калган турбайсызбы?» «Ооба, ушундай москвич болдум. Эртеден кечке жер шыпырам, товар келсе жүк түшүрөм. Эмне кылабыз анан? Айла кеткендеги иш да. Азыр кыргыздар көп келе башташты бул жакка. Жер шыпырса да эптеп үй бүлөсүн багып атышпайбы?»
Ооба, кыргызга окшоштор көп эле экен, бирок баары эле кыргыз эмес го дейм. Кыргыздар эле дейсизби? Азыр ар кай жактан келгендер көп. Союз тарагандан бери көптөр эле кыйроого учурабадыбы? Жумуш издеп туш тараптан агылып келип атышат Москвага. Биз сизге тоскоол болгон жокпузбу? Соня жанагы аял чыга калабы деп коркту. Коркпоңуз. Жанкы ажылдаган неме чыга калат деп атасызбы? Ал кетти салонго чачын жасатканы. Көптө келет. Ошентип бир маал кыйкырып алып тынчып калат. Биз алардын кол алдында болгон соң унчукпай уга беребиз. Ал аял кожоюнго бул жерде. Ооба, дүкөндүн ээси. Азыр сатуучу таппай кыйналып атат. Бир сатуучусу кетип калды. Ошого жини келип атат деңиз. Ооба, ошого да жини келип атат. Кыргыздарды сатуучулукка алат бекен булар? Албай анан, бирок тажрыйбалуу болсо алат экен. Кетип калганы деле кыргыз келин болчу. Экөө тил табыша албай койду окшойт. Ошондой деңиз. Соня ичинен өкүндү. Кап, колу жонум бош болгондо мен деле кирип иштеп алмак экенмин да. Жумуш керек болуп калса келиңиз, сатуучу болуп иштедиңиз беле? Ооба, азыр экинин бири эле сатуучу болуп калбадыбы? Мен дүкөндө көп жыл иштедим. Анда тажрыйбалуу турбайсызбы? Иштей бербейсизби? Мен хозяйкага айтып көрөйүн. Азырынча иштей албайм го. Кийинчерээк балким иштешим мүмкүн. Биз жакын эле жерде турабыз да, кабарлашып туралы. Соткаңыз барбы? Жок, бизде кайдагы сотка, байлар дале болбосо. Эч нерсе эмес, биз деле соткалуу болорбуз. Меники деле жок азырынча. Байлар алып бүтсө арзандап калаар соткалар. Мырзабек дагы жылмайып койду. Болуп туранда, мен сейилдеп чыкканда келип турам, деди Соня. Көпкө туруп калдык окшойт. Ой, эч нерсе эмес, негизгиси тиги желмогуз көрбөсө эле болду. Келип туруңуз. Мырзабек колгабын кийип иштөөгө камданды. Жакшы туруңуз анда, келип турабыз. Алыс жактан кыргыздарды көрсөң, бир тууганыңды көргөндөй болот экенсиң. Ооба, дегенде ошондой болот. Анан көнүп кетесиз. Азыр кыргыздар күн санап келип атышат бул жакка. Ооба, ошондой болот го. Макул, анда жакшы туруңуз. Макул, жакшы барыңыз. Келип туруңуз, күтөм, деди Мырзабек жылмайып. Келебиз, келип турабыз. Жакшынакай кишкен. Эмнеге аял менен ажырашып кеттикен? Соня жолдо ката Мырзабек жөнүндө ойлонуп баратты. Эмнегедир жүрөгү жылып, маанайы көтөрүлдү. Апа, мен деле тиги киши менен сүйлөшкүм келди. Эмнеге сүйлөшкөнгө уруксаат бербейсиз? Эсентай тарынгандай тултуйду. Ой, болду эми. Кааласаң эртең дагы келебиз, ошондо сүйлөш, макулбу? Ой, Соня апа, мен деле сүйлөшөм анда. Амантай да сүйүнүп кетти. Ой, макул. Бирок көп сүйлөбөгүлө, макулбу? Анан өз атыңарды эч кимге айтпайсыңар азырынча. Макул, көп сүйлөбөйбүз. Азаматсыңар. Жанакы байкеңер айтканын уктуңарбы? Балдарың жакшы балдар экен деди го. Ал байке өз деле жакшы киши окшойт, мага жакты, деди Эсентай каадалуу. Мага деле жакты, деди Амантай кыялдуу. Булар деле кыргыз кишини көргөнүнө сүйүнүп атышат го. Балдардын өтүнүчүн шылтоо кылып, эртең кайра Мырзабекке кезигерине өзү да сүйүнгөн Соня шайдоо жылмайды.